көрүп аткан иш-чаралар Кудайга шүгүр кагаз түрүндө жакшы эле. Ошонун баардыгын жумушка ашырсаңыздар, мына ийгиликтер болот деп эсептейм. Мына жерде жазып атасыздар, көйгөйлөр депчи. Эненин жана баланын ден соолугун коргоо маселелери боюнча калктын маалымдуулугун, билүүсүнүн, түшүнүүсүнүн жана мамилесинин жетишсиздиги деп атасыздар да. Ошол учурда кадрлардын, бул же медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн айрыкча алыскы айыл региондорундагы калктын аяр катмарларына медициналык кызматтардын жеткиликсиздиги жана сапатынын төмөндүгү. Билесиздер, буга чейин бизди дагы убагында мындайча айтканда далилдерди келтирип, биз каршы болсок дагы болбой, программанын алкагында көп участковый больницалар жабылып кеткен. Сизге маалым туурабы? Бюджет аз, ал бул нары бери деп дегенде, даже бүгүнкү күндө ар бир айылда ФАПтар ачылып атат. ФАП керектүү нерсе. Мына сиздердин маалыматыңыздар боюнча туюлуп турат да, ФАПтар керек. Акушер гинеколог болбо дегенде бир айылда керек бирөө дегендей. Кичинеби чоңбу дегенде. Ошол учурда ФАПтарга бүгүнкү күндө билесиздер, штаттар бөлүнбөй атат. Ушу участковый больницалар боюнча, ушу ФАПтар боюнча көз карашыңыз кандай? Урматтуу Алпысбек Шарыч, рахмат. Биз айтып кеткендей, бул биздин жаңы программанын эң приоритети болуп ушул биринчи баскычтагы медициналык санитарлык жардам. Азыркы күндө биз министрлик ушул именно ФАПтарды, үй-бүлөлүк дарыгер борборлорунда инвентаризация кылып атабыз, абалы кандай деп. Мен да сунуштап атам, ушунун биринчи жана инфраструктурасын, штаттын, жабдыктарын баарын карап, негизи ушу 5 жылдыкта ушул маселени чечелик деп. Ушул менин айткан идеямды жанакы биздин партнерлор да колдоп атат. Жана 50 миллион деп атпайбы? Мурун деген биз 4-5 тармакка таратып койчу да, азыр айтып атат. Ушул биринчи баскычтагы санитардык медициналык жардамды күчөтүп, ушу 5 жылга жардам берелик деп, акчаны приоритет ушул жака жумшайлык деп атат да. Менин оюмча ушул алкакта барсак, ушул биринчи баскычты аягына жеткизебиз да. Анан сиз айткандай, мына азыр үй-бүлөлүк дарыгерлердин эмгек аясын көтөрүү, бул да бир максат, ошол жака дарыгерлерди алып баруу. Жана биз үй-бүлөлүк дарыгердин дагы даярдоосун дагы биз күчөтүү керек да. Ошо если үй-бүлөлүк дарыгер толук кандуу болсо, ал жанакындай терапевт да бүт баарын. Мен анда башка жагынан сурап берейинчи, мындай түшүнүксүз болуп калды окшойт. Жок, мен түшүндүм. Мына жок, Константин Сергеевич, мына бул жерде дагы бир жер жазып атасыз. Низкое качество наблюдения на уровне первичного звена деп атасыз да. Ошон үчүн баягы айлык көтөрүлгөндү именно первичный звеного биз колдодук да. Абдан туура. Негизичи. Бирок ошол учурда бүгүнкү күндө мына Казакстандын мисалында айтайын. Мына органы Казакстандын министр здравоохранениянын мындай коомчулукка чыгып сүйлөгөнүн уктум да. Ал жерде ачык эле айтылды. Жөнөкөй эле нерсе. На уровне первичного звена врачи общей практики деп коет. Билесиз анда. Бир врач где-то 1,5 миң адамды мындай тейлесе, бир врач. Умуркайдан баштап картаңга чейин да, 1,5 миң адам тейлесе. Ошондо эффективдүүлүк болот деди да. Казакстанда бүгүнкү күндө 2400дөн ашык экен бир врачка. Алар программа кабыл алып атат, ошону 1800гө түшүрөлүк деп. Бизде канча ошо участковый врачтар канчаны тейлейт бүгүнкү күндө? Биздики деле ушундай принципте иштейт. 1,5 миңден 2 миңге чейин да. Азыркы ортосу бүгүнкү күндө кандай? 1700дөн, ал үй-бүлөлүк дарыгерге 1700 кишини ал. Анда бизде бүгүнкү күндө Казакстанга караганда первичный звено жакшы экен да, Кудайга шүгүр, туурабы? 1700 болсо. Алар 2400дөн 1800гө түшүрөбүз деп атат. Алпысбек Шарыч, бизде мындай болуп атат, үй-бүлөлүк дарыгердин штаты бүгүнкү күндө 3306. Бирок физикалык жактан 1700 гана иштеп атат да. Жок, жетпей атат да дарыгерлер. Дарыгерлер. Дагы түшүндүрө албай койдум окшойт менчи. Негизи биздин ошо первичный звено деп атпайбызбы? Первичный звено. Ошол врач общей практики. В среднем бир врачка 1700дөнбү? 1700дөн, да? Эми экинчи врачтар бүгүнкү күндө суроо берди магачы. Врачтар жоолуп калды эле. Мына бизге министр керек атат десем, алар мындай суроо берди. Айыл жерде сертификаты бар семейный врачтар деди, айыл жергесинде. Шаарда деди, шаарда. Айылдан келгендер, иштегендерде гана бар деди, ал сертификат. Калганыбыз бардыгыбыз группа семейных врачейге, мындайча айтканда, эмне десек, ошонун багытында иштейбиз депчи. Бая көтөрүлгөн айлыктар.
Кандай эметет? Бүгүнкү күндө ал жерде түшүндүрмө берип атыптыр. Только семейный врач деген сертификаты бар врачтарга гана көтөрүлөт депчи. А наркылар эмне болот? Ошо ЦСИМди иштегендер. Бул жерде Асылбек Шарыч, негизи биз 2000-жылы үй бүлөлүк дарыгерлер деген концепцияны киргизип, жана сиз айткандай, жана бир үй бүлөлүк дарыгер баягы бүт жак тармактан кабыл алыш керек да, кош бойлууну да, баланы да, анан баягы чоң кишилердичи. Анан ушу айыл жерлерде сертификат өтүшкөн, анан Бишкек менен Ошто уже бүтүп калды. Бишкекте ушу группа семейный врач болуп иштеген. Азыркы күндө биз ушул үй бүлөлүк дарыгердин эмесин көтөрүш үчүн статусун жанакындай индикаторлор менен кетет. Ошонун ичинде бул группа семейный врачтардын өзлөрүнүн бүгүнкүгө чейин келген эмгек акысы жана күтүү менен алып аткан. Ошолорду азыр биз сактайбыз, бирок анын ичинен кээ бирөөлөр мына атайын жана сертификат алуу боюнча биздин институтка тапшырма бердик. Алар курстарды ачып, мындай аз убакта ошолордун көпчүлүгүнүн свидетельстволор бар экен, мурун алып койгончу. Ошолорду азыр кайра переквалификация кылып берип, тастыктаса, как семейный врач болуп киришет. То есть баягы группа семейный врачтарды переквалификация кылып, семейный врач кылып сертификат бересиздер. Үй бүлөлүк дарыгер деген сертификаттар, анын жарымы бар экен. Мисалы Бишкекте бир 700дөй экен, ошонун бир 350 сертификаты бар экен. Мурун 2000-жылы баарын окутканбыз. Бирок Тилек каршы шаардын баягы өзүнүн статусуна карап, ГСВ деп коюлган, анан ар бири өзүнчө кабыл ала беришкен. Анда мындай анда. Мен түшүндүм, Косон Сарыевич, аларды эртерээк окутпасаңыздар. Мына бүгүнкү сиздин даныйларыңыз 1700 дегенчи. Мына 700, 350 деп атпайсызбы өзүңүз? Почти 50% семейный врачтарга мындай эмне десем, на сегодня бүгүнкү күндө алар семейный врач деп айта албайбыз. Алар поликлиникада прием кылат. Макулсузбу? Бишкекте. Айыл жерде семейный врач болуп иштеп атышат. Бишкекте. Ушуну эртерээк караңыз анда. Болсом баягы даныйларыңыз туура эмес чыгып калат. 1700 дегениз 2 эсе көбөйүп калат андачы. Практикада негизи. Ичинен алар элди кыдырып карабайт. Алар билесиздер. Группа семейных врачей поликлиникада отуруп эле ошол жерде кабыл алат. А бизге именно первичный звено керек. Кыдырыш керек, барыш керек. Ар бир пациентти жарамбы дегенде оорулуу болсо да кыдырып туруш керек. Билесиздер? Илгерки союздун убагында, Буну кылалык деп атабыз. Рахмат. Анан бюджет бүгүнкү күндө негизи көп эле. Мына здравоохранениянын бюджети канча бүгүнкү күндө? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Асылбек Шарипович. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бюджет жалпы саламаттык сактоо министрлигинин бюджети ошол чөйрөгө кетип аткан 15 миллиард 826 миллион сом. Бул быйылкы жылдын бекитилген бюджети. Түшүнүктүү. Эме ОМСдин бюджети канча? ОМСдин бюджети, мына мен 3 эле цифраны айтайын. 2015-жылы 8 миллиард 175 болсо, бүгүнкү 2018 жылы 11 миллиард 851 миллион сом. 11 миллиард. Экөө бириккенде канча болот? Ошо бул жалпы ушул 15 миллиарддын ичинде. Ичинде. Бул саламаттык сактоо. Бүгүн рынок лекарственных средств канча? Легально десек, легально айтып коюңуз статистика боюнча. Жылга өсүп атат. Азыр мына 9 айда 12 миллиард болду. 12 миллиард туурабы? Официалдуу. Мына ушунун бардыгын мындай алсакчы, муну мурда да айтып келгенбиз. Ар бир министр менен ушундай тапшырма берген. Сизде отуруп алыпчы, бергенбиз ошол жерде. Бирок бирөө да кылган жок да. Негизи мындайча айтканда саламаттык сактоо системасында акча аз деген туура эмес да. Ушул каражаттардын бардыгын туура пайдалансак, ичинде эле айлык дагы болот, өсүү дагы болот, оборудование келет, бардыгын тейлей алабыз да. Бизге менеджер жетишпей аткан буга чейин. Бир да министр жакшы менеджер болгон жок да. Мен сизге каалайт элем ушу менеджер болуңуз депчи. Күтөбүз сизден. Анан ушул багытта финансовый автономияды айтып кеттиңиз да, ушул багытта. Мына Казакстанда ошол эле министрди уктум да, алар уже эмеге кетип атат. Частный больницалар, ошол эле бизде мүмкүндө частный роддомдор бар. Аларга мына кош бойлуу болгондон баштап эле төрөгөнгө чейин адан кийин да наблюдение кылат бүгүнкү частниктер. Мына кардиология боюнча көп больницалар ачылып кетти, частниктер. Толуп турат, очередь аларгачы.
Бизге келишет, частный больница жаткызып берчи, очередь экен депчи. Мен айтып атканым, бардыгына бирдей мамиле кылыш керек, барбырчы. Конкуренция болуш керек. Мындайча айтканда пациенттин өзүнүн тандоосу болуш керек да. Өзүнүн тандоосу болуш керек. Ошон үчүн ОМУСтун каражатын пациент каерде частныйды тандаса дагы ошол жака бөлүш керек. Ушул боюнча эмне болуп атат? Спекшарич, сиз биздин ойлоп аткан максатты айтып атасыз. Жана финансовый автономия деген биздин бул 3-чү деңгээлдеги уровень. Мисалы Казакстанда мен өткөн жумада 5-6 менин врачтарымды ар бир эме боюнча алып барып көрсөтүп келдим. Алар сиз айтканда жанакындай өкмөт жагынан акчаны каржылап, частныйды да, государственный дагы оперативный управление, аутсорсинг деп берип аттыр. Мага алардын ошол политикасы жакты. Алар менен азыр биз биргеликтүү иштеген келишимге кол койгон атабыз, 2 министрлик. Мен муну туура колдойм. Эмчүн дегенде жанакындай конкуренция болбосо эч кандай бизде өзгөрүү болбойт да. Экинчиси жанакы булардын жакшы нерсе электрондук здравоохранение толук киргиш керек экен, ошондо бүт система прозрачный болот экен. Жана сиз айтып атасыз, акча действительно бизде көп, бирок рационалдуу түрдө колдонбойт экен. Жана дары боюнча мына азыр премьеринде тапшырмасы бар, эндиги жылга ушул дарылардын сатуу боюнча борборлоштур деп. Казакстандар уже 2008-ден бери ушуну киргизип, көчөбүз ошол борборун көрүп келдик. Самұрық қазына фармация деген. Миллиардтаган теңгени экономдоп жатабыз деп. Чоң аянтта ошону жазап аткан биздин Кыргызстанда аны жазап коюш эч кандай оорчулук жок. Ушундай иштерди алып барабыз. Жакшы экен. Анда мен да ошону айткым келди да. Алып баратабыз. Мен ошо Казакстан министрин угуп, мына жакшы менеджер экен деп койдум да. Анычы. Сиз барып келдим деп атасыз. Кудай буюрса, ошолор бизге жакыныраак болуп атат да, системасычы. И оңдо дагы мындай туура жол менен эми түшүп кетип атат алар дагы. Угуп көрдүм, Анда ийгилик каалайм сизге. Чоң рахмат. Рахмат.